Ассаламу алейкум агайын туугандар. Бүгүн айттап ушу Ак Дастор коонун четинде отурабыз. Ушу Самидин байкебиз чакырып, баарыбыздын башыбызды бириктирип атат. Биякта көбү эме бөлүнүү эмес, саяктар эле отурат экенбиз көбүнчө. Анан сөздүн жүрүшүндө Кожомко атабыз жөнүндө сөз болуп, анан буга чейин бир нече сөздөр айтылды, окуялар айтылды. Анан ошону кайрадан кайталап берип коюңуз деп тартып атам. Бул да тарых. Маңдайыбызда отурган Байтемир байке Сусамырдын кулуну, мурунку Баян Антоновка, азыркы Кожомкул айылынын тургуну. Анда эмесе Байтемир байке өзүңүздүн бир уккан, билгендериңизди айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, баарыңарды айтма арек болсун, куттуктайбыз. Бүгүн ушу Самидин кудамдын мына бакчасында отурабыз, жакшы жерде. Берге жарыктырышка келгенден кийин илгерки сөздөр өзүнөн өзү чыга баштайт экен. Куюлушуп эле. Анан албетте Сусамырдын чыгаан кулуну Кожомкул Каба уулу атабыздай адам чээнде чыгат. Анан ушу улуу кишилерден угуп калганыбыз бар. А кишини аттын аты көтөрүшкен. Анан мына өзүңөр билесиңер, белге чыгып айтканда аты баса албай калып, атын өзү көтөрүп чыккан окуя болгон. Мына ошентип бир кезде Абдусүйөркулов, председатель совет министри Сусамырга барып калган экен. Ошондо "Ой кожоке, эмне кем каршыңыз бар" десе, "Ой ушул унаадан аксап жүрөм" деген экен. Ооба. Ан Абдусүйөркулов совет министри биздин Таласта конзавод бар. Калпайсам 44-чү конзавод болуш керек. Мына ошо конзаводдо Сусамырлык Чоробай деген жылкычы экен. Ал Чоробайдын өтө кыйындыгы азыркы компьютерде экен. Жанагы Памяти күчтүү. Памяти күчтүү. Жылкынын ичиндеги бээни көрсөтсө, ошону 5 муун ургачы жагын, 5 муун ата жагын айтып беришкен. Анан баланча жылы баланча бай келген деп мунусунан кошо айтып беришкен. Москвадан келген зоотехниктер таң калышып, "Ой бул адам эмес эле, машина турбай" деген экен. Мына ошол Чоробай акебиз бир кара кашка ошондо кунаандан ашып калган кезге айткан экен. Жараса ушу жарай жылкыдан болбосо жок деген экен. Кийин ошону алып бергенде ошо айтышты, "Кожоке ошо жарап, жакшы ат болуп, ошо менен анан унаага жетип, ошо менен ары бастырып, бери бастырып." Ошону өмүрүнүн аягына чейин минбедиби? Жакшы. Ошондо абди ата алып берген экен да. Совет министри распоряжение берген экен. Абдусүйөркулов. Жылкыдан Кожомкулга бир уна ат мингенге ат тандап берди деп. Анткени Кожомкул ата ошондо сельсоветтин председатель экен. Сусамыр боюнча. Анан дагы бир окуя эске түшүп атат. Сөзүңүзгө калды Байтемир байке. Абдусүйөркулов жөнүндө сөз болуп кетпедиби сага байке? Бул жерде апабыз отурат. Буртандын балдары бир кыз кылып алып. Эми өзүнүн кызы деп койсок да болот. Апа канчага чыгып калдыңыз? 84-тө. 84-тө. 85-ин тамагын жеп аткан экен, Жакшы, жакшы. Ушу Абдусүйөркулов жөнүндө сөз болгон үчүн апаны көрсөтүп коеюн деп атам. Мына ошонун колунда чоң 16 жашына баштап ошонун колунда чоң койгон. Өзү туңгуш кылып аткан абди атабыз. Жакшы, жакшы. Алла ыраазы болсун. Ошо өзүндө иштеген, жакшы иштеген экенде жезден чыгып ошого алып берген экен. Ушу жарайт деп. Ал Кадырал жездеме. Көп киши болгон окуя. Папам жээни болгонда. Жээни даже мынакей, жээн. Папам жээни болгон. Ошо мына эжем ошо эски эмелерден эжем калды мынакей. Анан кечээ 2-3 күн мурда Самидин байкени тартып сүйлөтсөм, мурутуна тийишиңиздер кээ бир көрөрмандар. Эми ар кандай адамдар болот экен. 5 кол тең эмес. Кой аксагы менен миңдейт Самидин байке. Анан эмне деп айтат элеңиз ошондой адамдарга? Мурут барынан тийишип атат да. Тийише берсин. Мындай алар мындай да сөзгө маани бербеген, окуяга маани бербеген адамдар, тарыхка маани бербеген. Биз Кожомкул ата жөнүндө сөз кылганбыз андачы. Тарых жөнүндө, Тарых жөнүндө Кожомкул атаны убагында баалай албай калганбыз, адырда баалай албай атабыз. Мына адырда биздин эмелер башка башчылар ушуну реклама кылыш керек болчу. Потому что Англия, Германия, мына азыр Дагестан, Россия илгерки адыр балбандар почти жок болуп калды. Илгерки балбандарын чыгарып атат.
эмеге реклама кылып чыгарып момундай болгондар Даңгал салып атат, мен жана кече айтканда жөн айткан жокмун жанакыл бойлонко жөнүндөчү Николай Иванович өзү аябай чоң киши эле 16 жаштагы киши мен жок деген ойлойм. 60-70 килограмм болгон да, билектери момундай киши эле. Ошол киши өзү айтып атат. Билбейм дейт, ал ким экенин дейт. Сөзүндө түшүнүп болбойт дейт да, мына кыргыз деп. Анан мени ал кыргыздан арасында өскөн да, камчы дегенди билет да. Мне как камчы дейт, вот так взял да посадил дейт. Анан көтөрдү дейт да. Ошондо өзүңөр ойлогоч, эң күчтүү киши Самсон деген императордун тажысын колуна моонт 17 килограмм экен, 17-16 килограмм тажысын монотип алып барчу экен. Ошону аябай бала андай кыла алчу эмес экен кишилерчи. Антип көтөрүш да кыйын да. Көтөрүш да кыйын да. Колдун учунда. А биздин атабыз жок дегенде 50 километр камчыда көтөрүп отургузуп, ошо көтөрүп атат. Анан ошону ошо жөнүндө маани, ошо жөнүндө сөз кылбай, мен мурутумду өзүнө рахмат ошо кишиге. Тамакта келип калды окшойт, сөзү кыскартып туруп, анан бир 2 минут дагы бир сүйлөп берип коебуз, жанагы салмагы, бою тууралуу айтып атпадыңыз беле? Ал мындай болгон, баягы биз Кожомкул атабызга тиги дворец спорта жанына эстелик курабыз деп Кой берсеңиз жерге. марафон уюштурбадыкпы? 2003-жылы. 2003-жылы болуп калды. Ошондо баарыбыз шаякта менен кошо жүрдүк. Жардам беришип, өзүбүздүн жердеш, өзүбүздүн аталар болгондон кийин чуркап. Бир күнү офис бар эле. Ошо офисте отурсак, эшти түгүлөтүп, бир карыя киши келди. Илгерки кожаный плащ, пальто. Анысы да эскирип калган экен. Анан башына ошо калпак беле кийип алып, анан келип мына ачуулуу келди да. Ачуулуу экен, колуна баягы Кожомкул деген Баймандын китебин алып алыптыр. Анан кийин муну эмнеге жазат? Байман не деген, ким деген бул? Кожомкулду көрбөгөн киши жазыптыр. Мына бул салмагы 160 кг деген бул аябай оскорбительный деп мындай бир нааразы менен келди. Анан отуруп, баягы отуруп жайлагандан анан өзүн тааныштырып, жумгалдан болом. Илгери бала кезимде, жаш кезимде атайын гезиттен суу самырга жиберди дейт. Барып Кожомкул акеден интервью алып келдим. Анан ошо барып алып, калем анамды алып алып, дептерлерimi алып алып, суу самырга бардым. Барып айтсам, анда эме бир кос союп, анан ошо тамактын үстүндө отуруп сүйлөшүп отурабыз дейт. Анан айтты дейт. Ой кожеке, ушундай салмагыңыз канчага чыкты десем, болуп турган кезимде 235-37 кг болуптур. Анан аксакал мен жазып койгом, азыр эсиме чыгып атат, жете бир 14 фут. Анан дагы кадагы бар, анан дагы батманы бар. Ушуларды эсептегенде туп-туура 237 беле 36 кг чыкты. Анан айттым, мына бул нак Кожомкул акенин салмагы деди. А чындыгында өзүбүз билебиз, аттын аты көтөрчү. Ооба. Кожомкул акенин. Конечно. 160 кг калаган ат көтөрүп кетет четтен. А 235-ти аттын аты көтөрөт. Жөнөкөй ат көтөрө албайт. Анткени ал салмак аттын бели чыдабайт. Бел чыдабайт. Анан жана Карагашканы ошо атайын тиги Чоробайдан алып, Конзаводдон алып ошону минген экен. Ошол жакшы ат болуп, кийин ошол ат менен өмүр өткөнчө минип жүр дейсиңерби? Ошо. Чоң рахмат, тамакта келип калды. Айтыңыздар, марек болсун. Калганда